Сен намаз окуган жоксуң. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам бир күнү мечитте сахабалар менен отурганда халлад аттуу намазды жаңы үйрөнүп жаткан бир киши кирип келет. Ал рүкү жана саждаларын толук кылбай шашып намаз окуйт. Намазын бүткөн соң пайгамбарыбызга келип салам берет. Аллахтын элчиси анын саламына алик алып, кайт, намазыңды кайра оку, анткени сен намаз окуган жоксуң дейт. Ал киши кайра барып, мурункудай эле намаз окуйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам дагы, кайт, кайра оку, анткени сен намаз окуган жоксуң дейт. Бул абал 3 жолу кайталанганда, Халлат радиаллаху анху: "О, Аллахтын элчиси, сени чындык менен жөнөткөн Аллахка ант ичем. Мен мындан башканы билбейм. Мага туурасын үйрөтөсүзбү?" деп суранат. Ошондо сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мындай дейт: "Намаз окууну кааласаң, дааратыңды жакшылап ал. Андан соң кыблага бурулуп, ифтитах, баштапкы такбирин айт. Курандан сага жеңил болгонун оку. Андан соң рүкүгө барып, денең тынчтанганга чейин тур. Кийин башыңды көтөрүп, белиң толук түзөлгөнчө тик тур. Андан соң саждага барып, денең жайланып, тынчтанганча тур. Башыңды көтөрүп кыймылдабай отур. Буларды бардык намаздарында ушинтип аткарсаң, намазың толук болот. Эгер булардан бир нерсени кем кылсаң, намазыңды кем кылган болосуң. Намаздагы шашмалык бул намаздын рухун өлтүрөт. Келгиле, намазыбызды пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөндөй окуйлу. Ар бир рүкүдө денебиз жайлансын. Ар бир саждада жүрөгүбүз тынчтык тапсын. Анткени кабыл болгон намаз жашообузду өзгөртө турган эң чоң күч.